Assalamu alaikum урматтуу Тез Кабар каналынын көрөрмандары, кадырман мекендештер, жалпы кыргызстандыктар. Саламатсыздарбы? Биз бүгүн сиздерге Чүй өрөөнүндөгү Сокулук районуна караштуу Кызыл Туу айыл өкмөтүндөгү Питомник айылынан Дача Офсет аймагынан сатыла турган 10 сотук бош жер участогун көрсөтмөкчүбүз. Болжолун дарегин жакшылап түшүнүп алыңыздар, биз Питомник айылынын бурулушунда турабыз. Мына ушул көчө менен ылдыйдан жогоруга чыгып келдик. Маңдайда көрүп турасыздар, ылдыйда айылдар бар. Бишкек шаарынан Карабалта жака же болбосо Сокулук тарапка чыгып келе жатканда авторынктан өткөндөн кийин, пост гаиден өткөндөн кийин сол тарапка бурулган көчө бар. Мына ошол асфальт көчө менен биз турган жерге же болбосо Питомник айылына 7 километр жол жүрүп келип, подстанциянын жанынан оңго бурулуп кирсеңиздер болот. 10 сотук болгон бош жер участогун мына ушул айылдан көрсөтөбүз. Биз менен чогуу болуңуздар. Мынаке, караңыздар. Биз Питомник айылынын Жыламыш көчөсүнө кирип келдик. Азыркы подстанциянын жанынан болгону 500 метр батыш тарапка жүрүп, кайра солго бурулуп чыктык. Бул Жыламыш көчөсү. Сатыла турган жердин ээлеринин апасы чыгып мени күтүп алды. Саламатсызбы? Кандайсыз? Жакшы. Бул Жыламыш көчөсү. Ооба. Азыр бир маршрутка өтүп кетти да. Кайсы маршрутка каттайт бул жерге? 312 деген. 312. Бул көчө жогоруга чыгып кетет экен. Кайсы жерге чейин барат? Бул ичкери ошо Жыламышка кирип, андан ары бүт дача, жанагындай бак, сарай, койчулар бүт немелер жашайт. Адырга да чыгып кетет. Ооба, адырга. Демек бул Жыламыш көчөсү, кошуналар жашап жаткан учуру көрүп турасыздар. Суу оң жагымдан дагы, сол жагымдан дагы шаркырап агып турат. Демек бул айылда суу маселе эмес. Жок. Кенен кесир. Жүрүңүз. Сиздин сатыла турган жериңизди көрүп чыгалы. Негизи айтыңызчы. Бул жер участогу кимдики? Күйөө аламкы бул участок. Күйөө балаңыз менен кызыңыздыкы? Кызы. Жакшы. Кызыңыз менен күйөө балаңыз сатууга бул жерди койду. Барыңыз көрсөтүңүз деп дайындатты сизге. Атыңыз ким? Айгүл. Айгүл эже. Кыз менен күйөө бала каякта өзү? Ошто жашашат алар. Ошто жашашат. Жерди мурда алып койгон экен да? Башта алып койгонда бул жерде ошо. Мына ушул жер. Көрүп турасыздар. Биз сатыла турган жерге келип калдык. Азыркы Жыламыш көчөсүнөн жогору чыгып келип, остановканын жанынан, Камоктун магазиндин жанынан солго бурулуп, сатыла турган жерге келип калдык. Сырттан эле көрсөтүп коелу. Жалпы жер аянты канча? 10 сотик, 5 сотиктен. Экөөнүн документи эки башка. Эки башка. 5 плюс 5 барабар 10 деңиз. 10 сотук болгон жер участогу. Айланасы бүт тосулуптур, көрүп турасыздар. Биз ичкери кирбей эле сырттан эле көрсөтүп коелу. Малинаны качан эккенсиздер бул жерге? Малина быйыл 4-жыл болуп атат. 4-жыл болуп атат. Түшүм алып атасыздар да? Ооба, түшүм алынат. Канча сотукка эгилди? 5 сотик жеринде малина бар да. 5 сотук жеринде малина бар. Ылдыйдагы чек арасы кайсы? Ылдыйда. Мына үйдөн бери жагы? Тосулуп, ошо тосулуп турат, өзү көрүнүп эле турат. Бул жагында мына дарактар бар экен. Көчөнү бойлой дарактар эгилиптир. Дарактардан бери жагына ичкерисинде 5 сотук болгон малина эгилиптир. Аны да көрүп турасыздар. Түшүмүн берип атат экен. Демек бул жерде бизнес бар. Биз турган тарабы дагы тосулган. Бул көчө кайра сайды көздөй, карьерди көздөй жүрөт экен. Бул жакта дагы кошуналар жашайт. Суу кеңири го эже? Сууну кеңири, агын суудагы иче турган суу мо, крант мо. Кайсы? Оно кранттанбы? Оно крант Ошол жерден чыгат. Ооба, суу чыгат. Мына бул жерде көрүп турасыздар. Крантта суу бар экен, андан сырткары таза суу дагы огороддун ичинен шаркырап агып өтөт экен. Ал жагын дагы эске алып койсоңуздар болот. Малинанын канчанчы түшүмү калды эже? Биринчи түшүмү терилди? Жөө, терилип уже башталышы эми малинанын. Башталышы? Бу жака ошо күзгө чейин берет малина. Негизи Питомник айылы Клубника менен эле малина. Клубника менен малина бизнес көп жасайт. Ооба, ошол менен эле. Жакшы. Кошуналар жакшы бул жерде? Жакшы, Кудайга шүгүр. Бардыгы Оштон келген, эми Беш кошкон эл бирок. Жакшы. Беш кошкон эл, жакшы. Биз өзү ушул жерде жашайбыз, 9 жыл болду келгенибизге. 9 жыл болду. Эң жакшы свет бар экен, таза суу бар экен, маршруттук каттамдар бар экен. 312 дедиңиз, а? Ооба. Андан сырткары дагы келеби?
18 айыл менен 18 деген автобус келет. 18 деген номурдагы чоң автобус келет. Ошо конечныйдан токтойт да бул. Конечныйдан түшөт ошо жерде. Жакын жерде эмнелер жайгашкан? Жакын жерде мечит бар, мектеп бар, магазиндер толтура бүт бар ушул жерде. Бала бакчачы? Бала бакча да бар. Фапчы? Частный фап дагы бар жогу бар. Жакын элеби? Жакын. Пешком эле барып келсе болот. Мына балдарыбыз окуйт бизге деле ушул жерден барып келет. Канча деп атат эми күйөө балаңыз менен кызыңыз жерди? Ушу 5-тен 10 деп атат эми. 5 сотуктан 5 миңден 5 миңден. 10 миң деп атат да. 10 миң. Демек сотуху $1000 тура келет. Ошондой болот. 10 сотук $10.000 деңиз. Ооба, эгер 2 участок ала турган болсо, битке түшүп берет да. Бир аз түшүп берет. Ооба. Скидкасы бар. Бар. Жакшы. Мына көрдүңүздөр, Сокулук районуна караштуу Кызыл Туу айыл өкмөтүндөгү Питомник айылындагы 10 сотук болгон жердин жалпы баасы $10.000. Эгерде жакса, анда сүйлөшүп көрүңүздөр. Мен телефон номерлерин жарыялап коеюн. 0705 61 16 36. Бул жерди көрсөтүп жаткан апабыздын номери. WhatsApp-да иштейт. Эгерде жердин чыныгы ээлери менен сүйлөшөбүз десеңиздер, анда 0778 42 35 35 телефон номерлерине чалып байланышсаңыздар болот. 10 сотук болгон жер участогун көрдүңүздөр, жакса алып коюңуздар. Жер участогунун жанында эле аялдама бар экен. Мына ушул жер көрүп турасыздар. Мен жол тарабындагы көрсөтүп коеюн. Жыламыш көчөсүн бойлогон жер көрүп турасыздар. Андан сырткары жердин жанында, жолдун боюнда лотокто дагы суу агат экен. Суу проблема эмес. Эч качан суудан өкүнбөйсүздөр, сууга зарыкпайсыздар. Баары жакшы болот буюрса. Биз сиздер менен коштошобуз. Эгерде тез кабарды издегендер болсо 0558 86 00 11 номерлерин терсеңиздер болот. Көрүшкөнчө.